колуңуздан келген салымыңыз менен күчүңүз менен салым кошолу деген максатта ар кандай уюмдардын ошол эле саясий жана партиялардын жаштар канаты өзүнүн жеке уюмун партиям дебей бат кызыкчылыктарын четке кагып көчмөндөр оюндарынын астында бириктик демилгелүү топ түзүп жаштар тараптан мындай бир жакшы анан ар кандай жана багыттарда иш алып баратабыз жана ошол эле реклама ошол эле видео тармактарды ошолордун бири бул бир программасы бул флешмоб кылып Даушул Бекбай менибиздин жетекчилигинин астында негизинен бул флешмобко 300ге жакын киши катышты. Мыкты деңгээлде өттү деп айта алам. Чогултуу татаал эле болсо керек. Аябай татаал болду, себеп дегенде 40 градус күн ысык болду. Ошого байланыштуу волонтерлор келип өздөрү 3 сааттан ошол асфальтты боёшту. Негизинен биз койгон максатыбызга күндүн ысыгына карабай жеттик десек болот. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мен Гүлжигит Халков, Кыргызстанда өтө эл аралык көчмөндөр оюнун колдоймун жана жалпыңыздарды колдооңуздар демекчимин. Көчмөндөр оюнунан көрүшкөнчө, алга Кыргызстан! Подготовка ко вторым всемирным играм кочевников идет полным ходом. Ни одно масштабное мероприятие в мире не проходит без помощи волонтеров. Өтүп жаткан маданий иш-чараларды толугу менен көзөмөлгө алып, ал жакта күндүн жааганына карабай иштеп жаткан ыктыярчы топтун да эмгеги зор. Бүтүндөй кырчын жайлоосундагы тазалык, көзгө урунбаган майда иштер дал ушул ыктыярчылардын мойнунда. Учурда бул ыктыярчылардын ичинен тартип боюнча ар бир шаарчага ордого бирден куратор бөлүнүп, жандарында 4төн жардамчылар алынган. Алар үчүн иш таңертең 7ден тарта кечки 9га чейин созулат. Алар жасап жаткан иштерин өлкө үчүн, көчмөндөр үчүн деп сыймыктануу менен айтышат. Постоянно Весь волонтерство учились. Эти ребята büyük иштеп берем деп келген адамдар. Силер үчүн, көчмөндөр үчүн күйгөн адамдар. Бул проект сам проект сатчы. Эч качан бир киши, эч качан айта албайт бул проектни мен проектим деп. Эйга жок бизде, биз эле болдук, башкалардын кесебиз деген жок. Самый главный результат. Birbirimizni жаман көрмөй, ошон барын токтотуп, астыбызга жылал десек, ошон барын унутуп туруп эле бири-бирибиздин жакшы нерселерибизди көрсөтүп турабыз, жылдырыш керек.
Работают волонтеры, их здесь больше сотни человек. Это студенты и школьники со всей страны. Күн шыққаннан күн батқанға чейін бір ғана ixtiярчылар істей алады. Біз ешқандай ақша, ешқандай байлық алмастан қырғыз елі үшін, қырғыз жері үшін істеп жатамыз. Ал ушул жердегі тәртіп, қандайдыр тазалықты барлық іс-шараларға ушул ixtiярчылардың қосқан салымы толды десек болады. Еще накануне на этом месте был целый город, состоявший из более чем 500 юрт. Ну а сегодня с утра большая часть участников вторых всемирных игр кочевников уже разъехались по своим регионам, а здесь остались волонтеры, задача которых очистка всей этой огромной территории. Кстати, только в длину Жайлау Кырчын достигает более 5000 метров. Здесь таза, таза мамлекет. Президент өз жанакынча долбоордун арасында өткөрбөсө, өкмөт жанакынча акчасын которуп бербесе, жанакынча министерство ведомстволорго катышпаса, жанакынча строительдер, мынакей волонтерлор, артисттер баары катышып берсе, бул проект болот беле. Болбойт, болчу туурабы? Ошон үчүн ар бир киши, бул проектке катышкан киши айтып кете алат, бул мына менин проектим депчи. Баарыңар бул проектке катыштыңар. Силерге чоң рахмат. Bakıtımday duyan Uça bir obolo Bardığı omolo Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Birimin bir özümde ırız bakım Özümsüz albaytanım Kırgızstan'ım Sizler mına Kırgızstan'ın тарыхын түптөп, Кыргызстандын тарыхына мындай чоң жол көрсөтүп атасыңар балдар. Мен силерге абдан ыраазымын балдар. За прошедшие вторые всемирные игры кочевников! Ура! Ура! Ура!